Gülkü деген нерсени берген да. Адам gülküden ажырады, баарынан ажырайт. Gülküden ажырады, баарынан ажырайт. Адам жашоосуна жылмайып gülkü келди, баары келип баштайт. Туурабы? Ошон үчүн жаш бала дайыма gülгөн абалда жүрөт. Gülгөн абалда жүрөт. Именно биз gülküden ажырагандан кийин адамда стресс, депрессия, адамда ой басып калат экен. Муну окумуштуулар иликтеген. Окумуштуулар. Эми баа жалган gülküden Кудай сактасын, жалган gülküden. Окумуштуулар бир канча мына эндокринолог врач, сиз билесиз, канча минут gülгөн, канча басканга бар деп коет. Bir minut gülgön, bir kança kilometrege baskınga бар деп коет. Бул окумуштуулар далилдеген. Эми карап туруңар. Организм чын нерсеге да ишене берет, жалган нерсеге да ишене берет. Мисалы бул эжене сен каныңда мындай болуп калып турса, организм ишене алат. Анализ мындай чыкты десе турабы? Жакшы чыкты десе ишене берет. Анысы кандай? Могу дене любой нерсеге ишене берет. Ошон үчүн ата-бабалар жалган сүйлөбөй, бул чындыкка айланып кетет депчи. Туурабы? Жалган сүйлөбөй, периште 10 000 кылат деген жери бар. Эми могул жерден адам мындай кылабыз да. Могу организмден gülkünü алып иштеп чыгабыз. Gülkünü иштеп чыгабыз. Адамда gülkü башталганда адамда стресс, депрессия жана көптөгөн орун бар, эмет баштайт. Эми баягы жалган gülküden Кудай сактасын, жалган gülküden. Бирок муну ден соолук үчүн деп туруп, атайын ушундай системаны эме кылабыз. Мисалы могул жерден азыр мындай турабыз. Мисалы эң жөнөкөй эле нерсе мына. Мындай мылжыйып бириңе карап каласың мындай. Без эмоциялар мындай карап калат, мылжыйып калгыла, көрөңөр, күлүп баштадыңар. Анткени организм ишене берет. Мен азыр аябай жиним келип эле мына силерге сабак берип атам, Энти күлүп кетип силердин көңүлүңөр көтөрүлүп калат, Көрөңөр, жалган нерсеге көңүлүңөр көтөрүлүп атат. Эми жалгандан Кудай сактасын. Эми бул жерден адамда gülkü башталганда баары башталат. Gülkü кеткенде баарынан ажырайсың. Ошон үчүн баягы улуу эмелерде да жазылат, жылмайып жүрүү садака деп коет. Сен жылмайып жүрсөң дейт, адамга периште келет деп коет, туурабы? Жылмайган адамдын жанында периште болот дейт. А периште болгондо эмне болот? Адам жашоосуна периште келгенде Алла Таалам жиберген периштелер келгенде жашоосу оң болот, иши оң болот, ден соолук оң болот, туурабы? Эми баягы gülkü деген мындай да баардык нерсе ичке сакталат. Жакшы нерсе да, жаман нерсе да, арам нерсе да ичке сакталат. Мисалы ичимде оорутуп кой дейт бирөө. Көрдүңбү? Бирөө жаман айтса сен ичиңе сакталат. Ичиңе сакталганда ичиңде не болсо, тагдырың ошондой болот. Кыргызда кеп бар го, ичиң кандай болсо, ниетиң кандай болсо, тагдырың ошондой болот деп турабы? Ичке сакталат экен. Эми бирөө ичимди аябай жылытып койду дейт, турабы? İçim aябай жылып калды дейт. Бирөөгө жакшы айтып, бир жакшы иш кылып койсоң, жакшы эме кылып койсоң, адамдын ичи жылыйт, турабы? Көрдүңүздөрбү? Адамдын ичи оң болгондо баары оң болуп баштайт. Муну ниети деп коет. Ичи таза адам деп коет го. Ичи таза адамдын иши жүрүшөт деген сыяктуу эле. Мына могул жерде биз баарыбыз эле катып калганбыз да мындай. Мындай келиндериңерге да видеолорунда мындай эле күлүп коелачы, бакыттар жөн эле учуп кетсин. Апа эле апа депчи. Ана тырышып эле баягы эметип калабыз да адамыбызда. Эми мына баягы жалган нерсе чынга айланат дейт. Чын нерсе жалганга айланат деген эми ушундай сөздөр бар. Ошон үчүн могул нерсени аз жөн эле мындай кыласың. Эми мындай азыр акырын мындай силер аракет кылбагыла. Мен силерге ушул нерсени билесиңер. Жөн эле күлүп баштайсыңар. Жөн эле баштаганда анан gülkü өзү башталат. Күлбөсөңөр деле жөн эле эме кыла берилет, түшүнүңөрбү? Мына мындай кыласың. Мындай алып мына. Жалгандан эле, жалгандан эле. Gülgüle iyi.
Gördün mü? Şimdi bağırın attın. Bire koyun tıkta öyle. Ökürüyor gibi. Başladı. Bir, iki, üç. Давай. Kaç lan bunlar var? Kaç lan dönme. Oturun atla. Abi düşünler lan. Döndüler. Deyversinler. Hem karap durdular. Bunda gülüp cırap kaldın arada. Uşunda göğünde üybüle müçeleri, işkana müçeleri turuvele, jönele. Bismillah diyeyim, den soğuluşun dep turuvele, jalgan mülküden Kuday saklasın, he? Dep uşun töresine, bu çındık aylanıp ketedi. Keyin tokton albay alasınlar. Bunu uşunda jeri var, tokton albayla gülüp kalasınlar, düşünmüşler mi? Jönele, hiç kanday emosiya jol. Gördün mü? Bu adamlar mı? Bunu evi var, bismillah dep turup, jakşı eme dep turup, uşun töresine. Göğünde ertemenendirler. Ertemenen turgular. Jönele, dep bir 5 minut gül koygular. Oşul ot alıp eti arıgen düşünmüşler mi? Ot alganda bayağı adam именно gülkü stres çaşat. Gülkü çaşat. Oşun için azı bayağı arıgınlar uyalbağı lapalar. Normal gülünüz makul mu? Geçtik. 1, 2, 3. Давай, oldu. Bizde özgöçe enenin yüzünde gülük olsa oşol үйгө чачырайт. Ene үйдүн очогу деп коет, ene үйдүн жадыгы, ene үйдүн куту деп коет. Түшүнүңүздөрбү? Анан силер монтип өзүнчө эле рожоңду атып бусуп турсаңар, ошол үйгө чачырайт. Бул эне деген очок болот, түшүнүңүздөрбү? Рожоңду атып бусуп монтип карап, келиниңерди нар жакта монтип сынап карап турсаңар, ошол үйгө чачырайт. Анан балаң деле, кызың деле ошонун тагдыры ошого эмесине
зыян тиет кадимки рейси. Түшүнүңүздөрбү? Шүмүрөй жем алыстай өлүп турсаң, зыяның тие берет. Түшүнүңүзбү? Вообще бул шүмүрөй мото адамды сынап карап, бияка эсе сынап карап. O men kelip durma ошондой. Başka erkeklerdi görse gület, bana görsün. Айтпайсың, шалдың немесі көтеріліп қалды деп. Эми буну мындай мен жалган күнкүдөн кудайсыкпасын буну чындап бир эметип эметсе бул жакшы нерсе да. Жылап калдыңарбы? Эми күндө ушуну жасай берсе адам стресстен чыгып баштайт. Бул күлкү, бул өтө уникалдуу нерсе. Адамдын ичиндеги стресс, депрессияны баарын талкалайт бул. Муну окумуштуулар бир канча жылдан бери изилдеп чыгып койгон мунусу. Чыгып койгон. Бул илимде да бар, динде да бар, мына жылмайып жүрүү дегенчи. Жаш бала күлөт го. Ошондой эметиш керек. Ошон үчүн мына моеди гармон алып түшүнүңүздөрбү, мына. Моеди мына моеди кыймылдаш керек. Ана муну мындай жери бар, жөн эле күлө берсеңерчи. Үйдө жалгыз болсоңор деп күлө берсеңер, бул токтото албай каласың, аябай күлөсүңөр жыргапчы. Ушундай нерсе да. Ушундай нерсе, көрдүңүздөрбү? Күлкүнүн уникалдуулугу. Анан өзгөчө му апалар күлүп жүрсөңөр, биз бактылуу болобуз, түшүнүңүздөрбү? Же монтип кабагыңар салып, монтип эметип турсаңар, биздин ошол силердин эмеңер бизге тиет. Ошон үчүн мына аял оңолсо үй бүлө оңолот дейт. Аялдар оңолсо коом оңолот дейт, түшүнүңүздөрбү? Ошол анда эмесе кийинки тренировкабызды баштайбыз, Ордуска турабыз, давайте. Кийинки тренировка баштайбыз.